погашение судимости болуп 3 жылдан кийин кайра эле жумуш же болбосо тиги муниципалдык кызматка кайра иштей турган мүмкүнчүлүгүбүз болсо азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Өмүр бою мындай айтканда муниципалдык же мамлекеттик кызматка иштегенге тыюу салынат. Мындай айтканда на всю жизнь черная эме да, болуп калат да. Мындан тышкары жана дагы бир мыйзамга өзгөрүүлөр кирди. Бул укук коргоо органдарына киргенге жана мамлекеттик кызматка киргенге эгерде биздин ошо Кудай метин араласын ошол жерде отурган жетекчилердин бирөөгө кармалып жана соттолгон болсоңор сиздердин балдарыңар, жакын тууганыңар ошол мамлекеттик же укук коргоо органдарына киргенге укугу жок болуп калат. Ошон үчүн мындай айтканда силер өзүңөрдүн эле жеке тагдырыңарга балтыр жаппайсыңар. Ошо силердин балдарыңардын келечегине балтыр жапкан болсоңор. Ошону эсиңизден чыгарбаңыздар. Ушундай мына мыйзамдар катуу өзгөрүүлөр кирип. Кеңешменин жүрүшүндө катышуучуларга коррупциялык мүнөздөгү кылмыштар үчүн кылмыш жазасын катаалдаштыруу боюнча, ошондой эле кабыл алынган коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын ченемдери түшүндүрүлдү. Айтылган өзгөрүүлөр кыскача айтканда 4 багыттан турат. Алар: биринчиси, жубайы же жакын туугандары белгиленген тартипте оор же өзгөчө оор кылмыш жасоого күнөөлүү деп таанылган же болбосо талапкерге карата кылмыш жаза иши реабилитацияланбаган негиздер болгон боюнча токтотулган учурда аскердик кызматка укук коргоо органдарына же сот аткаруучулардын бөлүмдөрүнө кабыл алуудан баш тартуу. Экинчиси, коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн күнөөлүү адамдын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орындарын ээлөөгө милдеттүү түрдө жана өмүр бою тыюу салуу. Үчүнчүсү, коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн айыппулдарды жокко чыгаруу. Төртүнчүсү, коррупциялык кылмыштарды жасаган адамдарга күнөөсүн моюнга алуу жана материалдык зыяндын ордун толтуруу жөнүндө келишим түзүүдө эркинен ажыратуунун эң төмөнкү мөөнөтүнүн кеминде жарымын дайындоо. Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык коррупциялык жана башка кылмыштарды жасаган адамдар үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлөөгө милдеттүү түрдө өмүр бою тыюу салууну дайындоо каралган. Өз ыктыярыбыз менен келип иштейли деп келип атабыз. Биринчи ар бир жетекчиге бул элдин көңүлү маселелери болуш керек. Ошону биз чечишибиз керек. Баардык токтош керек. Буга чейин болгон нерселер. Өзүбүздөн баштасак анан болот. Анан кызматкерибизден ошону талап кылабыз. Эртең башка жерде болуп, ыңгайсыз өзүбүздү сезип калбайлы. Өзгөртөлү мамилени өзүбүздүн кызматыбызга. Ошого мен сиздерди чакырам. Жыйындын алкагында белгиленгендей республиканын жетекчилиги тарабынан 2025-2026 жылдары коррупцияны абсолюттук түрдө жоюу милдети коюлган. Ушуга байланыштуу чогулгандарга коррупцияны жүзөгө ашырууга же коррупциялык схемаларды уюштурууга жол бербөө жөнүндө эскертүү берилди. Биздин мамлекеттин жетекчилигинин талабы менен ушундай жыйындарды өткөрүп атабыз. Бул Жалал Абадта гана эмес, башка региондордо болуп атат. Бул эң биринчи максаты бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жумушчуларына, ошолордун жетекчилерине азыркы жаңы мыйзамдын талаптарын биз жеткирүү максатында кылып атабыз. Баарын биз түшүндүрүп бердик. Ар бир беренелердин кандай жоопкерчилиги болорун биз ошонун баарын тең жеткиликтүү түрдө жеткизип бердик. Жогоруда белгиленгендей коррупциялык фактылар аныкталган учурда күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жаңыдан кабыл алынган өзгөртүүлөргө ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылып, соттолгон адамга белгилүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлөөгө өмүр бою тыюу салынат. Серепчилер бул кабыл алынган мыйзам жемкордукту түп тамыры менен жок кылууга жол ачылат дешет. Коррупцияга менен оокат кылган адамды жегиштер, ичкичтер өзүн бошотуп койсо, анан белгилүү убакыттан кайра эле бир ишке орношуп алып, баягы ишин кайра улантып эле баштап атып. Мына ошолордун бардыгына бөгөт коюлду. Өзү гана эмес, анын жакын тууган уруктары дагы кызматынан өзү түбөлүк
мамлекеттик муниципалдык кызматкара келбей турган болуп атат. Туугандары келбей турган болуп атат. Мына ошо туугандары ошо тууганын тыйып алсын. Ошондой эле күнөөлүү адамга карата мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толук толтуруп берүү менен эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза милдеттүү түрдө каралат. Белгилей кетсек, мындай жолугушуулар Жалал Абад облусунда жана райондордо улантылууда. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.